Жалпы көршілерге салам айтамыз, урматтуу көрүүчүбүз. Газете маегибизде мына кестере тартуулганга даяр турабыз. Бүгүн буюрса жалпыңыздарга Махмудовдордун үй-бүлөсү тууралуу дагы бир маекти тартуулган турабыз. Ал үчүн биз Мухаммед Махмудов агабыз менен баарлашабыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Экинчи ирет келип атам бүгүн үйүңүзгө. Экинчи ирет келип кут кылсын. Ооба, баягы дасторконуңуздан даам татып, сиз менен баарлашып, коорашып отуруп, сүйлөшүп, анан пикир алмашып отуруп кетип баратам. Баягы кубанычтамын көргөнүмө. Мен дагы. Той кут болсун. Кут кылсын. Сонун жаңылык. Өзүң деле көрүнбөй кеттиң. Жүрөбүз. Жакшы. Иштериң жакшыбы? Жакшы, буюрса. Ошондой эле болсун. Биз акыркы жаңылыктар. жаңылык көп. Жаңылык көп экен. Жаңылык көп. Ак жолду үйлөдүк. Ооба. Ак жолду үйлөдүк. Бул жанакы нике кайып деп коет. Келиним Карагулжанын кызы. Алай кудан болот экен. Мына ушул анан ата той кылбаймын дедим. Эмнеге ошол баягы быйыл жалпыбыз көп болуп атабыз, бир канча спортчулар той берип атышат, жарыс алып атышат. Анан ак жолго келгенде эле тынч эле өтүп кетти го. Ак жол өзүң билесиң, ыймандуу бала. Айтып атпайбы ата дейт. Ушул тойго кеткен ысырапчылыкты дейт. Бир жакшы бир немеге барып өзүм билген жерге дейт. Кайрымдуулук эле кылып коеюн. Тойду кичке эле кылып өткөрүп коелу депчи. 5 декабрь, 5 декабрь күнү мен куда тостум. Жок, вернее, алар бизди тост. Мен деле эч кимди чакырбадым. Мен шартка байланыштуу досторго, жакындарыма түшүндүрүп айттым. Той кылбай турган болдук. Кудасыйга барабыз дедик. Кудасыйга мен билесиң 4-1 тууганбыз, эжем бар, иним бар, карындашым. Ошол алардын ошол жолдоштору, күйөө бала, келин. Анан кийин 2 кудам, билесиң 2 кудам бар болчу. Анан Бек Султан менен Сыймыктын өкүл аталары болду, ушулар эле барды, конок болуп бардык, башка эч ким. Менин ушул Бишкекте жакын досторум бар, ошолордон болду. Көп адам барган жокпуз да, 20 эле адам бардык. Бир конок болду. Бир конок болду. 30 адам бардык да. Анан 7-си күнү мен куда тостум. Алар деле ушундай эле. Анда биз жанагы интернеттен көргөн сүрөттөрүндө ошол ошол немеле. Эми ал той да, мындайча айтканда, ак жолдун үйлөнүү үлпөт тою ошол болду. Бүттү ошо менен. Бүттү. Ак жол Сиз кандай кабыл алдыңыз? Ак жолдун ушул позициясын, мисалы, жок ата, кереги жок деген. Эми чынын айтсам, Сыймык менен Бек Султан тою болду да. Ооба, болгон. 3 күн деп болду да. Өзүм катышпадым беле. Бек Султандыкы 5 күн болуп кетпеди. Ооба. Эми ошо ата дейт. Биз деле дейт бир ысырапчылык кылбаста эле мынтип. Акырын элге угуза турган эле той кылып коелу. Ушул. Ошондой өздөрүн сүйлөшүптүр жаштар. Кудам тарап деле макул болду ошого, ак жолдун позициясына. Анан мен балдарым билесиң да, бизде деген патриархат болсо деле мен жанагындай кыламын. Балдардын каалоолорун обязательно колдоймун. Макул болом дедим. Мен раз өзүңөр ошентип чечкен болсоңор, кийин өкүнбөсөңөр болду. Ата эмне өкүнөбүз дейт. Ушундай той өткөрүп кое берели депчи. Ошо кичке гана той өткөрдүк. Кайрымдуулук жасадыңыздарбы? Ооба, азыр эми ак жол өзү бир определенный сумманы, акча каражатын ошол бере турган болуптур. Эми анысына деле киришпедим мен. Неме кылып турчу, себеби уже чоңоюп калды балдарчы. Көп деле неме кылыр. Мисалы үчүн мына Бек Султанды 1 жыл болду бөлүп койгом, отдельный жашайт. Мына кече күнү кудаларымды чакырып Сыймыкты бөлдүк уже. Өзүнүн ак өргөсү уже бар. Эми ак жол келин менен бул үйдө болот. Эми ушул ак жолдуку. Сыңгылыңызда. Ак жол эми мен ак жолдун колунда. Көз каранды. Ооба. Ак жол. Канча дагы чын эле баягы кубанычтуу жаңылык болду. Анткени Ак жол Махмудов баягы элибизге, журтубузга бир сонун сүймөнчүлүккө ээ болгон инсан да. Ошол эле учурда жана өзүңүз айткандай тарбиялуу дедиңиз. Мен билимдүүлүгүн кошкум келип атат, дагы билимдүү бала экенин айткым келип атат. Анткени коомчулукта атактуулардын көбү эле айтат Ак жолдун билимдүү бала экенин, көп окуганын, анан баягы сүйүп айтышат да. Анан ушундай сонун баланын дүйнөгө дүңгүрөтүп Кыргызстанды таанытып аткан баланын баягы үйлөнгөнү чындыгында сонун жаңылык болду. Биз кубанычта болдук. Бактылуу болсун. Амин. Бактылуу болсун. Главное бактылуу болсун. Сиз менен мен сүйлөшкөндө жаңылбасам 1 ай мурун болчу, 1,5 айбы, 1 ай мурун болчу. Буюрса ушундай жаңылыгыбыз бар.
буйруса деп анан той беребизби бербейбизби азыр мындай чечиле элек деп ошентип айттыңыз анан көрсө ушул чечимге келип турсуздар да. Сонун болуптур эң башкысы. Эми өзүнө да выбор калтырдым, өзү делечи. Анан атай дейт, эми дейт, бул тойлор дейт, күндө эле болуп атпайбы дейт. Күнүмдөгү эле тойлор. Мен той кылсам, башкача той кыламмы же вообще кылбайм деди. Анан могу деле угуп айтым, коем, уят дедим. Сен дедим, монтип эле абгелил отургузуп кое турган бала эмессиң. Сени сүйгөн эл бар, журтуң бар. Ошого дедим, бугузуп коелу деп, бул эми ушул Куда сыйламайын бизди билесиң, салт да. Ата салт, ата бабадан калган Куда сыйлап, куза тосуу деген. Мен азыр ойлоп көрсөм, мен өтө кудаларым менен жакынмын да. Бир тууганыңдан кийин ушу балдарыңдан кийин ушу эң жакындарың кудаларың болуп калат экен, досторуң сыяктуу болуп элечи. Азыр күлүп атам, ушу Кудай буйрса мына кызымды деле узатам жакында. 4 кудалуу болуп, группа ачып коебуз депчи. Шерине баштап. Өзүм жөрө баш болуп калам мен. Ошондой болуп. Кызыңызды да узаттыңыз. Кудай буйрса, кызым деле уже. Кызымы мен эми кыз бала да, кыз баланын өзүнүн немеси бар го, билесиң го. Ата менен ортосунда көп жерден кулак угузушту, бирок бизде эми бул деле ата салт. Патриархат го биздин үйдө, билесиң. Ак жолду үйлөнмөйүнчө кызымды бербейм деп койгон болчумун. Ак жолду үйлөсөм, анан кызымды чыгарам депчи. Бул нерсе сизде баягы 2022-жылы ак жол мисалы колун көрсөтүп анан сиз айтпадыңыз беле баягы массалык маалымат каражаттары сизге келип ушинтип сурап эмне болот дегенде жок, Сыймык турат, Бексултан турат, алар үйлөнмөйүнчө ак жол үйлөнбөйт. Ошондой деле. Азыр кызым деле ошондой. Кызым деле кудаларым Сузактан, Кудай буйрса Жалал Абадтан барып уже жанагындай немелерин чечип келдик уже. Кудай буйрса жаңы жылдан кийин той. Сонун. Буйрса Махмудовдордун үй бүлөсүндө акыркы 2 жыл эмде? Былтыркы жыл менен быйылкы жыл. Мен просто өзүм сапарда болуп калып, кеч калып калдым да, эмесе жаңы жылга чейин кудаларым алмакта. Мен кечейип калып, анан неме күлүп атпайбы? Иним күлүп атпайбы? Аке дейт, эгерде Жүзүландагы жаңы жылга чейин чыга берсеңиз рекорд коймоксуз, бир жылда 4 той кылып депчи. 2023 2023 той болду. Бексултан менен Сыймыктыкы. Быйыл 2024 бүтпөстөн 4 той кылып үймөк болчумун да бир жылда. Эң башкысы үйүңүздө жакшылык болуп атат, эң башкысы. Баягы жаман сөздөн, жаман кептен, жаман көздөн баягы олак болду эле, бир гана үйүңүздө жакшылык болсун чынында. Мен бул кадр сыртында деле сиз менен баягы чалышып, кабарлашып, ал акыбалыңызды сурашып ушинтип турабыз го. Анан сиздин баягы жөнөкөйлүгүңүз дагы дайыма айтып, Эмирбек баары жакшыбы деп тиги үй бүлөмдү, бала чакамдын баарын сураганыңыз да жөн эле жүрөк жийип кетет да деген. Эң башкысы баягы той болсун дагы. Айттыңыз го, кечээ эле сүйлөшкөндө айттыңыз, мен мындай сыймыгымды дагы өзүнчө бөлүп баягы чыгарып атам, өзүнчө жашап депчи. Эми бир убакта ушул мындай кыялыңыз болчу да. Ушинтип узатсам, ушундай бир татыктуу болсо деп ошол да күткөнсүз да. Бул ушул деле жанагындай биз эми кыргыздын өзүнүн үрп адаттары бар экен. Кыргыздын өзүнүн үрп адаттары бар экен. Бала бойго жеткенден кийин үйлөш керек экен. Кызды сураган жерге бериш керек экен. Бексултан былтыр келин алган деле өзүң болдуң, ал тоюнда күбө болгонсуң. 20-октябрда той кылганмын. Сыймыкты 20-декабрь күнү үйлөдүм. Ошол күнү чыгарганмын. Сыймык Бексултан уже бир жыл болоюн деп калды, өзүнүн конушу отдельный. Башка үйдө жашайт, Кудайга шүгүр өзүнүн үйү бар. Айдаганга машинасы бар, тиричилиги бар. Келиним экөө бактылуу. Сыймык болсо ак жолду күттү. Тезирээк үйлөнбөйсүңбү деп койсо да. Эмне жадардың биз менен туруштан депчи. Мына кече аларды узаттым. Кече аларды узаттык. Ушул кайнатасы келди, бата дуасын берип кече. Алардын да өзүнүн конушу кут болсун кылдык. Сыймыктын деле, Сыймык азыр Кудайга шүгүр. Билесиң, Сыймык аябай грамотный. Балдардын ичинен эң көп окуган Сыймык. Азыр ушул Генеральный прокуратурада жумуш иштеп атат. Пока немеси бар, жумушу бар. Келин бала, кызым стоматолог. Ооба, ошол анан ординатурасын токтотуп койгон экен. Турмушка чыгып. Ошону быйыл сентябрдан кайра окуусуна барды. Азыр окуп атат. Үйдөгү жумушту, тияктагы жумушту баарын алып баратат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Келиндерим жакшы. Көз тийбесин. Ушул уулдарыңыз, кыздарыңыз кичүү кезинде батирлеп, квартиралап жүргөн кезиңиз болгон да сизде? Ооба, конечно, Конечно. Канча жыл ушинтип жүрдүңүз?
Ошол учурда мисалы сиздин оюңуз кандай эле да, мен үйгө жетемби, ушунча балам бар, ушунун баарын үйлүү жайлууга аламбы деген мындай бир оюңузда мындай түшүп өткөн маселе бар болчу да. Эмирбек, сен эми биздин жашоону жакшы билесиң. Ооба. Мындай ичинен жүрүп, сен эми иним катарлуу болуп калбадыңбы? Жанагы айтышат, атасы өзүнө реклама кылып, ар кимге эле интервью берип жүрөт депчи. Өзү сага берем, анан BBC-де Абдыбек деген иним бар. Ошол экөөңөргө эле интервью бергенбиз, башка эч кимге деле бербегенмин. Анан ошону кыркып эле чыгарышып туруп эле мен деле эми Акжолдун артынан таанылып атпаймынбы? Акжол болбосо, Акжол болбосо бизди ким таанымак, биздин үй бүлөнүчү? Акжолдун атасы деген статусум бар. Анан мен деле ошол статуска жараша жүрөйүн деп өзүм кичипейилдеп жүрөм. Элимбек, жашообуз билесиң, болбой калган балдардын апасы менен. Анан ал кезде биз үйлөнгөн кезде вообще эле союз ураган кез биздин поколениянын баарлыгы моюндайт. Азыркыдай жыргал заман болчу эмес. 93 үйлөнгөн болсок, ооба көп батирлеп жашадык. Кийин турмушубуз болбой калды. Андан 5 жыл Ошто жашадык балдар кичиге кезде. Ал жерде эле ошол батирлеп жүрдүк. Андан кийин 2010 жылы Восток 5ке келип, жогору жагында мост жакты билесиң. Мадин Төкөлдөш жагын. Ошол жактан 10 үйдө турганбыз. 10 үйдөн акырында ошол жактан келип отуруп туруп Восток 5тин 10 жылы келген болсок, 21 жылы 11 жылда 5-6 квартира алмаштырып 31 домдон чыкканбыз. Бул биринчи үйүм 21 жылы алган. Батирлеп эле жүрдүк, эми балдар кичиге болчу. Ал кезде эч кимсе акча тапчу эмес. Мен тапкан акчам ушул балдардын тарбиясына, тренировкасына, кийим кечесине, тамак ашына эле жетчи. Андай бай жашаган эмесмин. Анан азыр айта бербейт, сөз көп го. Акжолдун артынан булар көтөрүлүп атат. Акжол антты, ооба туура. Акжол менин балам болгондон кийин мени карабай кимди карайт? Байкелерине баарына колдоо көрсөтүп атат азырчы. Кудайым берди Акжолго. Бирок мен айтчымын да, Бексултанга деле, Сыймыкка деле силер только тренировка машыгууну кылгыла, мен условияны мен кылып беремин. Бирөөң Кудай берсе жарып чыгасыңар топту депчи. Бексултан деле жаман күрөшкөн жок, Сыймык деле жаман күрөшкөн жок. Бирок эми Акжол бул эми Кудайдын каалоосу экен. Ушул Олимпиада чокусуна чыкты да. Бирок эстүү бала бүт бир туугандарына, карындаштарына баарына каралашат. Жада калса мен деле мисалы үчүн 21 жыл лицензия алганга чейин карточкасын мага берип койчу эле. Ата мына карточка, стипендия түшсө, алыңыз иштетиңиз депчи. Мен 21 жылы Алматыдан лицензияны алды, 21 жылы апрелде. Ошодон кийин финансысын аралашпай койдум Акжолдунчу. Бирок билем, Бексултанга, Сыймыкка, кыздарга полностью каралашат. Үй тиричилигине баарына жардам берип жүрөт. Азыркы күнгө чейин. Азыркы күнгө чейин. Азыр деле үйдө, ата башчы болгон үйдө жакшы да, менин казактардын бир жакшы макалы бар экен. Ата башкарган үйдүн балдары баатыр болуп, кыздары ыймандуу болот. Аял киши башкарган үйдүн балдары суу жүрөк болуп, кыздары көкпет болот дегенчи. Эми казактардын ушундай макалын окуп калдым да. Эми биздин үйдө кандай десе, мен деле тиран деле эмесмин, бирок менин сөзүм акыркы сөз да, Эмирбек. Мондай кылам да. Кеңешебиз, конечно. Азыр балдар чоңойду, Бексултан 30га чыгып атат. Сыймык ар биринин өзүнүн мнениясы бар. Мен ар биринин өзүнүн мнениясы менен неме кылам? Кең келишемин. Макул ушундай кылалы депчи. А кичике кезде колуман келишинче балдарды колдодум. Бексултанды мисалы үчүн үйүбүз жок болсо дагы 14 Лас-Вегаска дүйнөнүн биринчилигине өзүм чөнтөгүмөн акча төлөп жөнөткөм. Ал деген $4000–5000. Мен ушундай спорттун фанаты болчумун. Өзүм жакшы спортсмен болбой калдым балдарымдай. Ушу бирок балдарым спортчу болсун, спорттун артынан деле жашаса болот деген принцип менен үй жай, машина ушулар кызыктырбаптыр. Бар мүлкүм, бар мен балдарым болчу да менинчи. Эмне болгон болсо, даже ушундай случай болгон, өзүбүздүн эле бир азыр неме кылса керек, көрүп калса. Батирдин акчасын төлөй албастан квартирадан кууп чыккан күндөр да болгон. Кыйналганмын, аны мойнума аламын. Мен мисалы үчүн бирок балдарымды эчтекеге неме кылган эмесмин да, зар кылган эмесмин. Балдарым билчү, эртеңки күнү баарынчы. Мен азыр деле ушундай адатым бар. Морозильник, холодильникти билесиң да, холодильникти ушунтип ачып карайм да. Эгер ичи толо болбосо продуктага, тамак ашка,
азыр эле неме кылам да. Ушун бул ошол кездерден калган бул психологический неме да. Үйгө кирип туруп эле холодильникти ачмайым бар да. Холодильник толо турса, көңүлүм өзүнө келет да. Бул ошо балдардын кичинекей кезинен эле ден соолугу чын болсун, тамак ашы бүтүн болсун, үстү бүтүн болсун депчи. Үйүм жок болгон, бирок балдардын эч кандай эчтекеден кем кылган эмесмин да. Интернет булагында Акжолдун сүйлөгөн сөзү бар экен го, ошол жана кичинекей кезибизде атам бүт бардыгын көзөмөлдөчү, баскан турганыбызды, окуганыбызды, тренировкабызды, ким менен сүйлөшөбүз, ким менен катышабыз, ким менен басабыз, кандай кылып жүрөбүз бүт бар. Бул болсо биз баягы келечекте кандай адам болорубузга аябай чоң ролун өткөрөйүн деп мисалы айткан сөздөр жүрбөйбү? Кошуласызбы ошол айткандарына Акжолдун? Жанагындай Ошо ар бир баскан турганда мындай көзөмөл керекпи? Ооба, мен өзүм ата энем колунан эрте кеткенмин. Бирок үйдө ушундай болчу. Атам сырттан кирип келсе, ордуман ыргып турчумун. Бирок билбейм кандай күч мени көтөрөт эле. Атам эшиктен келсе, 10 жолу кирсе бир күндө 10 жолу ордуман ыргып турчумун. Атамын кечинде мен деле чоңойгондо спортко кызыгып, залга барчымын, айылда да эми. Эшиктен келгенде атамын туфлисин көрсөм, туфлини көрүп чочуп болчумун. Ал урушкандан эмес, просто атам келиптир деп турупчу. Үйгө атам келиптир. Атам үйдө экен депчи. Себеби атага эрке ала албайсың апаң турганда. Ата үйдө болсо, ата эми бул неме экен да, дөөлөтүң экен да атачы. Бизде ошол эми бул жанагындай окшойт. Бул балага айтат го, уяда эмнени көрсөң, учканда да ошону көрөсүң депчи. Азыр балдар деле ошондой. Мени сыйлашат. Мисалы үчүн мен сырттан кирип келсем, Бек Султаным жаткан жеринде болсо тура калат да. Мен өзүм айтып калганмын. Мен киргенде турушуң керек. Бул уже ошол мен атама кылган мамилени көрүш, балдарга болуп атат окшойт. Бирок өзүң билесиң, балдар спорт школдо окуду. Ал кезде инкуб деп койчу эле. Бул Бек Султан келген кез 10-жыл болчу. Ал кезде деле азыркыдай тартип жок болчу. Ал жерде өзүнүн иерархиясы болчу, өзүнүн неме правилалары болчу, түшүнүктөрү бар болчу. Ал жердечи кай жерде окуп атканын билчүмүн. Контроль болбосо балага. Мен өзүм деле ошол 10-жылдан 17-жылга чейин көчөгө деле чыкпадым. Элге да кошулбадым. 5 жыл ушул балдардын жанынан жылган жокмун. Той топур барын жыйыштырдым. Тууган урук менен катнашпай калдым. Ушул балдарды бузуп албайын депчи тарбиясын. Ар бир секунд сайын, ар бир минут сайын оюм балдарда. И мен эме кылам, мисалы үчүн Раатбек агай Мамбетов муну айтат, мен айтчу, арада Бек Султаным Раат агайда болчу. Агайдын колунда 5-6 жыл жүргөн болсо жакшы киши. Ошол киши менен айдема мен күндө болбосо дагы бир айда жок дегенде бир жолу жолугуп сурап турчумун. Агай кандай? Азыр мына Мейрамбек Ахметов менен. Бул Акжол чоң болуп калды, мына 25-ке чыкты. Азыр деле кеңешем ошол киши мененчи. Мен үйдө карайын тарбиясын, сиз көчөнү караңыз. Балага контроль керек Темирбек. Кыздарыма. Кыз бала бул эми бирөөнүн энчиси. Бул атанын тарбиясы эле керек. Даже айтчымын да, могу кыз менен подружка болосуң, могу менен болбойсуң депчи. Мен эми Восток 5те көбүрөөк жүрүп калдым ошол микрорайонда. Билем да көчөдө жүргөн кыздардан да мындай. Кичкей кыз да 6-7де окучу. Айтат экен да, не папа мне не разрешает с тобой подружиться депчи. Ушундай случайлар да болгон. Кыз баланын да өзүнүн отдельный тарбиясы болуш керек. Эркек баланыкы катуураак болуш керек. Менде ушундай принципте. Интернеттеги суроолор, элдин суроосу, элдин сөзү дагы үйүңүздө мынакей бир эмес 3 жакшылык болду, Ооба. 3 келин алдым. Ооба, 3 жакшылык болду. Анан Бек Султандан баштайын да. Бек Султандын баягы үйлөнгөн тоюнда биз барып мындай сиз менен да маектешип, Бек Султан менен да маектешип, биз репортаж чыгарып элек андан. Ооба. Андан кийин Сыймык үйлөндү. Сыймык үйлөнгөндө деле баягы соц тармактарга жайылып, ал дагы баягы көрүүчүлөрдүн назарына салынды да. Андан кийин мынакей кечээ эле Акжол. Акжол үйлөнгөндөн кийин дагы комментарийде бакыт каалагандар, сүйүү каалагандар, төөлүк бирге болсун каалагандар көп. Бирок арасында баары бир мындай сөз боло берет экен да. Кантип болбой коет? Эми эл да. Эл өзүндө элек жок. Анан алардын сөзү апасын деле чакырып койсо болмок экен деген нерсе да. Мен сиз менен буга чейин деле сүйлөшүп көргөм да, бирок мен ушул нерсени мындай тактап сизден сурагым келип атат да. Сиз ар бир баскан турганын карасаңыз, баягы эми Акжол өзү айткандай тотальный контроль болгон болсо, сиз каршы белеңиз негизи мындай апасы менен сүйлөшкөнгө? Жок, балдарым,
мен менен сүйлөшөсүңөр, апасы менен сүйлөшпөйсүңөр деген сыяктуучу мисалы. Элмирбек, бул теманы чынын айтсам сен козгошуңду билет элем. Бир күн болбосо бир күн сурайт депчи. Ага эми бул мен үчүн мындай күтүлбөгөн суроо эмес да сененчи. Ооба. Бул нерсенин башынан баштайын, а. Балдар төрөлгөндөн баштап берейин, эми сүйлөшүп турбайбыз. Апасы экөөбүз 1 айылдан болобуз. Аты Таңсулуу. Экөөбүз мен 8-де окуучумун. Ал өзүмүн жакын досумун карындашы болчу. Бир көчөдө 1 айылдан болобуз. Бир мектепте окуганбыз. Менен 1 класс кийин окуган. Эми ал кезде союз кезде тарбия катуу, андай кыз жигит болуп жүрүш деген жок азыркыдайчы. Мугалимдер контролдо, женсовет, педсовет дегендер бар болчу. Илгери союз кезинде. Биз эми союздун балдарыбыз да. Экөөбүз 8 класста мен окуйм, 7-де ал окуйт. Ошол кезде уже сүйлөшкөн кезибизде мен үйлөнөм дейчүмүн, ал мага тием дейчү. Анан мен ал кезде обязательно бул неме болчу, сөзсүз боло турган сөз аскердик кызмат. 89-91 жылы неме кылдым. Саратов шаарында аскердик бурчумда аткерип келдим. Ал кыз мектепти бүттү. Андан кийин Кызылкаяда окуду. Анан 93-жылы үйлөндүк. 93-жылы үйлөнгөндөчү бир келсем, Раматылык апам экөөбүздүн жанакы. Ал кезде интернет жок да, только кат менен байланышасың. Бир чемодан элестетсең, бир чемодан кат. Биздин тойубуз болгондо көчөнү тосуп эле чоң той бергенбиз. Аябай мондай шаңдуу той болгон да. Анан мен Саратовда подготовительный даярдоо курсунда окуп, окуй албай калдым. Союз бузулуп кеткенине байланыштуу документтерибизди колубузга берип койду. Бишкекке келип оноша албай калдым окуу жайгачы. Анан ошентип милициянын Атайын багыттагы кызматына, спецназга жумушка кирип кеттим. Келинчегим айылда ата-энем колунда калды. 6 ай. Анан туулган күнүмө жакын декабрда иним менен, бир тууган иним менен Раматылык акем алып келишти. 93-жылы декабрда келген. Бишкекте жашадык. 12 жыл жашадык. 12 жылда 5 балалуу болдук. Жаман жашаган жокпуз. Может, бул ал кезде өзүң билесиң, баарынын эле колунда жок болчу. Баарыбыз эле бирдей болчу. Союздан чыгып туруп эле жаңы умтулуу, жаңы жашоо, мына базар экономикасы, мына челночный бизнес дегендер ошодон калган түшүнүктөр да. Ар ким аракет кылат, умтулат жашагангач. А бизде балдар катар-катар төрөлдү. Жаман жашаган жокпуз. Апасы аябай жакшы аял болчу. Мен азыркы күндө дагы бир да тууганым Таңсулуу жаман деген угул элекмин. Таңсулуу жаман 5 балалуу болдук. Балдарды бирин дагы ушу сыймык бир аз ооруган, калган балдар бирөөсүн да ооруган эмес да. Балдарды жакшы төрөгөн, балдарды жакшы караган. Бирок үйдө мен колуман келишинче бардык мүмкүнчүлүктөрдү кылып бергенде, иштеп эле кой, баланы кара. Эми кандай десем сага, жашоодо болот экен да. Өйдө ылдый деген нерсечи. Ошондой деле биз жаман болгон жокпуз. Мындай айтышып, урушуп, болбогон эле жерден ажырашып кеткенбиз. Болбогон эле жерден. Ал айтсам, историясы аябай алыс болуп кетет. Ошол каргашалуу күнү иниси бар, бир тууган. Болбогондо биз ажырашмак эмеспиз да. Бул 2005-жылы 10-июнда. Азыркыга чейин эсимде бар да, мен ажырашкан күнүм 2005-жылы, балдар жаш болчу. Замирбек, мен өзүм Таласка командировка кеттим. Жашоодо болот экен да. Мен же жаштык кылдымбы, билбем. 3 күн ал менен кечирим сурайт. Мен болбоймун. Таарынган адам болупчу. Анан 3 күндөн кийин тиги Замир үйгө келгенден кийин Замирге түшүндүрүп айтабы ситуацияны. Бир машинаны алып келет дагы. Жүктөп туруп кетип калат ошкочу. Мен билбейм аларды. О 8-чи микрорайондо турат. Бир КАМАЗ окатыбыз бар. Ал бала азыркы күнгө чейин КАМАЗист бала. Менен улуураак киши. Азыр уже 56-57-ге чыгып калды. Азыркыга чейин айтат да, менен кечирим сурайт ошолчу. Арабанда өзүмдүн жердешим болот. Мен билген эмесмин, эгер билсем жүктөмөк эмесмин дейт да. Сенин үй бүлөң бузулуп атканын билсем дейт да. Мына жок жерден үй бүлө бузулуп кеткен, мындай талаш тартыш деле болгон эмес. Андан кийин айылга бардык. Айылга бардык дагы. Балдарды карындашыма айттым. Карабайт дедим балдардычы. Тиги Замир карабайт дедим. Өзүбүз эле карайлы. Карындашым барып туруп эле балдарды алып чыгыптыр. Балдардын баарын алып кеткен да. Ооба, мен эми оштон квартира алдым, оштон батир алдым.
алып келди. Болду ошол неме кылып туруп. Анан раматылык атам балам ачууңду бас сен. 5 бала бар ортодо. 5 баланы неме кылалы? Ошол да. 5 бала бар. Мейли ачуусу басылсын. Куданын да ачуусу басылат, кудагыйдын да ачуусу басылат деп. Анан барып келип жүрөбүз, бирок балдардан кабар албайт. Кичкей кызым Бегимай. Мына азыр 20га чыкты. Кудай өмүрүн берсин. Колунда калды. Анан айттым: "Таңсулуу, арам сүтүңдү аябастан могу бала кызды багып тур. Мен карай албайм. Бул кичкей, 6 айлык." Бегимай 6 ай болчу да ажырашканыбызда. Мону карап тур. Мен азыр карай албайм. Мен 4 баланы карап турайын. Эми ачуусу басылса, ажырашам деген оюмда түк жок да. Эми 5 бала элестет. Бексултан 10 жашар болуп калган. Сыймык 7 жашта. Акжол 6га чыга элек. Зүлфия 2,5 жашта, Бегимай 6 айлык. Дем ошол Ошко кеттим, анан Ошко барып, Ошто Анар микрорайонунда туруп калдык. Анан биздин айлыбыз бирде, көчөбүз да бир, башка жол жок. Суббота воскресенье күнү атамкына жөнөтөм балдарды. Эми апасы көрсө бир аз мээрими бошоп балдарына депчи. Ошол жерден өтөбүз күнүгө. Кайра кайтканда ошол жерден кайтабыз. Башка жол жок. Апасынын үйүнүн жанынанчы. Жок, неме экен, же менен өтө катуу болгон, тарынычы. Анан же жанакындай болгон, балага мээрими жокпу, билбейм. Сиз элдешели жашайды Жок, мен деле жанагындай кылдым окшойт. Азыркы акылым болсо айтсам керек эле. Бирок эми 5 бала турганда оюмда да жок болчу да ажырашам дегенчи. Мен жанагы бир интервьюмда айткам сагачы, апасы катуу адашкан депчи. Балдарды таштаганы бул адашканычы. Бегимайды, мына мен Кудайдан турат, мен Кудайдан корккан адаммын. Жалган сүйлөдү деп айтса айта берсин, бирок Кудай турат. И мына карындашым тирүү, балдар тирүү. Бегимайды алып келип, ошо Анарда 7-домдо, 8-домдо турганбыз. Керметов мектебинин маңдайындачы. Алып келип 1 жашка жетпеген кызды подъездге монтуп эле. Бирөөгө сумканы таштасаң деле айтасың го, могу сумка калды силерге депчи. Эшикти ачып туруп эле, биз жашаган батирдин эшигин ачып туруп эле. Мондай кылып туруп, эми ал жерде күйөө балам менен турам. Карындашым, балдарым карлашкан адам кереги мага. Бегимай баспаган кызды отургузуп турман, түрт-түрүп кетип калган экен да. Болгон себеби эле ушул. Ажырашканыбыз, мен ойлогом эми ачуусу таркаса неме кылам депчи. Анан билбейм, мен азыркы акылым болсо, мына 53ке чыгып атам. Ушул акылым менен неме кылсам керек эле. Бир аз сынып дегендейчи. Мейлем кайын журтка да неме кылайын депчи. Койгула, шанс бергиле деп айтсам керек эле. Бирок ал кезде айтпагам. 4 бала колумда. Кудайга шүгүр жашообуз эле жакшы болчу. Анан ошол кызды мына мен 18ге чыкканда алдым эжеменчи. Эжем апарып берген. Ошол күнү келип 4 баланы араң карап аткан жаным кичкей кыз болчу. 1 жашка чыккан чыкпаган болчу да. Сүт эмчи да эми. Ошол кызды эжеме бердим. Кудайга шүгүр. Эжем жакшылап тарбиялап берди. Анан бир туугандары болбой эле өзүбүз окуталы, өзүмө алды. Эжем капы болсо деле алып алды. Ошон бир туугандары айтты, бизде Бишкекте окусун депчи. Айылда 18 жыл жүрдү. Ошол кызымчы. Бул балдар өтө чоң мээрим, өтө чоң ортодогу жылуулук менен ушундай экөөбүздүн ортобуздагы жылуулук менен төрөлгөн балдар да. Мен апасын азыр айтып атпайбы? Мен эч жерде жаман деген эмесмин. Апасы жакшы аял болгон. Роза Манова бар го? Экөө тең түш. Мен айтчымын да, Роза Манова мен аялыма окшош депчи. Айылдын алды кызы болчу. Мен ошол жана биздин кезде армиядан 6 айда келип, анан кийинки пресс 6 айдан кийин келчү эле. Ошондо менин проблемам башталчу эле. Бою узун, сулуу кыз болчу. Жанагы 69-njy, 68-njy, 67-njy жылкы балдар келсе эле көзү мен аялыма түшчү да. Мен ушундай неме менен балдардан тартып алганмын бул кызды, эч кимге бербестен. Просто бул эми Кудайдын буйругу го деймин. Кудайдын буйругу. Мага айтыш кыйын. Мисалы үчүн азыр балдарга бирөөсүнө да апасын жамандаган эмесмин. Тим более азыр айтып атпайбы? Тиги кайын журт аралашыптыр. Кайын эже, кайын сиңди дегендер болот дейт го. Эч ким эчтеке дей албайт. Даже Таңсулуу дагы мен бир туугандарым аса албайт. Себеби биз Бишкекте жашаганбыз. Өзүнчө 93-жылы декабрда келгенбиз Бишкекке. 2005-жылы июнда өзү кеткен. Бир КАМАЗ ошол үйдүн тиричилигин тамагын алыпчы. Мен мисалы үчүн ошол экөөбүздүн ортобуздан жаралган балдарды мейли мага таарыныптыр. Мен неме кылбайын деп. Неме кылган эмесмин да, балдарга запрет койгон эмесмин. Азыр Бексултаныма бир жакшы керезимди айтып койгом. Бексултан, сен чоңсуң, үйдүн чоңусуң депчи. Эми аны айтпай коеюн эмне экендигини. Бирок апасы өзү ушундай
өтө катуу же мага тарынган, же балдарга мээрими жок болгонбу, кабар алган жок. Эч кандай тоскоолдук, ондай балдарды сүйлөшпөйсүн, катышпайсың деген нерсе болгон жок. Азыр эми мурда көңүл бурчу эмес элем. Жана 21-чи Олимпиададан келгенде Чынара Мама Жакыпова деген карындашыбыз бар. Аял коомунун, аялдар коомунун, аялдарды мындай коргой турган коомду аныкы защита прав женщин деп. Ошол коомдун немеси жанагындай кыз, эпчил кыз өзү ушундай. Ошол карындашым жазып туруп алды. Тааныбайм мен мындай соцсеттерден да. Анан акырын айттым, карындашым койчу эми, ак жолго неме кылбай койгулачы депчи. Анан барып жолукканмын. Сүйлөшкөн. Ал кызчы сүйлөшүп, анан ак жол менен сүйлөшкөндөн кийин Ал ортодо көпүрө болуп туруп апасы менен жолуктурайын деп атат да. ал апасы менен жолуктуруп, апасы кайрылыптыр. Анан кийин мага немелерин жөнөтүп атпайбы, мессенджерден, эжеке мени балдарым менен сүйлөштүрүп коюңузчу депчи. Аны тиги Чынарага айтпайм, мага айтса деле мен деле өзүм эле айтмакмын. Мына балдарың уже чоңоюп калган, мен чоңойтуп койдум. Аталык милдетим аткарып эле жүрөм, мен балдарды багып эле. Эч ким түртүп салган жок. Келсең мына эшик теп үйүнүн астынан өткөндө деле көрөсүн. Эгер кааласаң, мен 14 ай 2011-жылдан 2012-ге чейин командировкага кетип, Россияда иштеп, 14 ай үйгө келбей калдым. Балдар менен только телефон менен эле байланышып, шарт ушундай болуп калды, иштейин деп. Эки балам инимин колунда, ак жол менен Сыймык. Бексултан спорт школда калды. Эки кызды эжем бирден бөлүп алышты, карындашым. Азыр мына турмуш курса турган чоң кызым Зүлфия, апа дейт карындашымычы. Апа дейт тиги балдарына кошулуп. Ошондо айылда, эми бир айылда азыр башка көчө жок. Муну эми кийин мага айтып атпайбы? Келиним, инимин аялы. Апасы өтүп баратыптыр жолдон. Апасы өтүп баратыптыр да, өтүп баратса, тиги балдар ойноп жүрсө, апасы келатканын көрө калыптыр да, үйгө киргизип туруп эле иним, апасы келет айтыптыр, тиги кийимин алмаштырып туруп эле келинге айтып туруп, татыныга кийинип туруп жолго чыгартып коюптур. Сыймык менен ак жол. Эми булар жаш бала, кичикей, 5-те 6-та балдар. Апасы мондой басып өтүп кеткен турбай, карабастан. Азыр мага эч неме кылбасын. Мен мисалы үчүн мына кече жакында эле Бексулт ак жол жанагы Сокол медиага интервью берген экен, маек берген экен. Ошол маегинде Баяна Кулова деген карындашыбыз. Ошол могу интернет желесинде мен ал кызга жазылганмын, мындай неме кылып жүрөм, жанагы чыгарган немелерин көрүп жүрөмүн, видеолорун көрүп жүрөм. Ошол карындашыбыз ham аябай катуу жазыптыр. Ак жол жөнүндө. Ак жол жөнүндө аябай катуу жазыптыр. Сен эркек эмессиң, бир шөлбүрө бир чалга уткуздуң деген маанидечи. Бул эми спортта. Тиги карындашым эми просто аял киши экен, эгер эркек болгондо жаактан ары бир чапмакмын, же сотко бермекмин да, эгер эркек болгондочу. Түшүнбөстөн жаза берет. Ак жол жаш бала эмес, Бексултан 30га чыкты. Биздин ажырашканыбызга 19 жылдан өтүп 20-жыл болуп атат. Мейли мен запрет коем. Бул балдар жаш бала эмес кой. Мына азыр деле үйдө эч ким жок. Мына Бексултан үйү башка, Сыймыктын үйү башка. Анан эң кылан могу неме телефон деген бар. Жазбайбы? Ошол жерде тиги Кулова карындашыбыз аябай жаман жазыптыр ак жолго. Мен просто ата катары жүрөгүм ооруду. Билбестен жазгандар көп. Мен кандай апасына неме кылам? Апасы эми ырдап чыкса эле ак жолдун апасы деп койсо эле жакшы болуп калабы? Эне деген мээрим бериш керек беле? Мен түртүлгөн эмесмин. Мен балдарды бербей да коем. Менен балдарды сураган да эмес. Балдарды келип, мисалы үчүн талашып турсун. Мен бир шаарга барып ойнотуп келейинчи деп сураган да эмес. Тиги кыз кичикей кыз. Ошол коңшу айылда эле чоңойду, 18 жыл. Келип көрбөйбү Бегим ай? Эжем түртүп салмак эмес. Мына Бегим ай 18 жыл айылда чоңойду. Мен ушул жана неме бар жумушума байланыштуу, мисалы үчүн 3-4 күн, 5 күн, 6 күн деп тиги неме соода жаттары менен Казакстанга, Россияга чыгып кетем. Бексултан өзү карап калат. Ошондо келбейби? Бегим айдап келип таштап кеткен го үйгө, подъездге. Ошентип эле эшикти тартып эле, балдар, мен силердин апаңармын. Атаңар менен биз эми ажыраштык. Ортобузда түшүнбөстүк болуп калды. Экөөбүздөн көрдөйлүк кылдык. Эч кимибиз ийгилигибиз келбеди. Мен ата-энемдин сөзүнөн чыга албадым. Мухаммед ата-энесинин сөзүн укпады. Биз ажыраштык. Силерде эмне күнөө? Балдар мисалы үчүн кичке болчу го, 10 жашар, 7 жашар, 6 жашар, 2 кыз, 2,5 жашар. Ошол жерге жазыптыр, кыздарым асылып. Кыздар эне го, ошол кыздар апасына карабайбы, 20 жылда көрбөдү. Бир жолу апасын көрбөдү. Алар кантип мамиле кылат? Айтчы. Танылган аял болсо азыр. Мына биз 12 жыл жашаган болсок, ажырашканыбызга 20 жыл болду. Эми азыр ушундай турамын, эгерде ал кезде мейли кимде ким балдарыма жанагындай кылып, мына сен чөлбүрөгөн чалга уткуздуң, эркек эмессиң, сен апа сыйлабаган, эл сыйлабайт дегендер болуп атпайбы? Ошолор сотко берем эмичи. Мындай эле жаза турган болсо, бул коркутуч эмес. Балдарымын аберин мен мына
Балдарым мен үчүн алар эң кымбат өмүрүмдөгү мен Кудайым берген белектерим да. Жол койбойм эми Элмирбек. Монтип Баян Акулова окшогон бир блогер чыгып алып эле жазып, кемсинтип менин балдарымычы. Эмнеге анын ушул эң кызыгы Ак жолду жазыша берет да. Эмнеге Бек Султанды жазбайт, эмнеге Сыймыкты жазбайт, апаңан кабар ал деп. Ак жол менен Бек Султан бир тууган го. Эми эл таанып калса, 19-жылга чейин, мына 21-жылга чейин, Олимпиадага чейин бизди эч ким таанычу эмес эле го. Биз мындай эле спорт айланасы чөйрөсүндө жүргөндөр эле таанычу. Ак жол Олимпиаданы утту, апасы пайда болду. Эмнеге ошого чейин келбеди апасы? 16 жыл эмнеге келбеди? Бирок эми болбойт Элмирбек. Мен мисалы үчүн өзүм аракет кылган жокмун. Мен кантип айтам? Ал киши турмушка чыгып кетти. Турмушу бар, өзүнүн жеке жашоосу бар. Мен менен 12 жыл жашаган болсо, тиги киши менен уже 14 жылдан көбүрөөк жашап койду. Может, ошодон келе албагандыр. Анан жанагы интернет желесинде жүргөн жазгандарбы? интернет желесинде билбестен эле алар бир жагынан эме кылган, биздин акыбызга кирип атат. Мисалы үчүн атасы тиран экен, атасы кызыл камчы экен, атасы сабайт экен эле депчи. Биздин жашоо, мисалы үчүн, Таңсулуу эч жерден жанагындай кыла албайт. Мейли жанагындай үй бүлөдө болот го. Биз экөөбүз вообще урушкан да эмеспиз. Ушул жашообузду урушкан эмеспиз. 12 жыл жашаган болсок, эң жаман айтышканыбыз, ушу качан гана атасы Раматылык менен апасы аралашканда бир аз таарыныччубуз. Эгер ошолор болбосо бизге эң жакшы турмуш болгон да. Бу 5 бала ошончо мындай эркин жанагындай жакшы төрөлгөн деп ойлойм да. Үйдө эч кандай скандал болчу эмес, үйдө неме болчу эмес, уруш жанжал болчу эмес. Балдар мисалы үчүн эркин өскөн да. Апасынын колунда. Просто апасы ошол атасы менен апасына койгула, мен 33-кө чыктым, менин 5 балам бар. Мен жашаймын десе, мен ажырашмак эмесмин. Өзү атасынын немесин мына Арабан райондук сотунда азыр турат. 26 апрель 2006 жыл. Атасынын кол жазмасы Таңсулуу кол койгон. Ажырашам деп өзү келген. Мен мисалы үчүн мен ажырашам деген эмесмин. Балдардан өзү отказ кылган. Мен ошол жерде жазылып турат. Арабан райондук сотунун чечими менен балдарыман өз ыктыярым менен неме кылам деп, отказ кылам деп жазылып турат. Менде бар, алардын Арабан сотунда да турат. Мага эч кандай күнөө кое албайт. Эки кызды алса болмокпу? Мейли балдар эркек менде калсын. Эки кызды бер, мен өзүм карайм деп. Албады го. Анан өзүңүз жана айттыңызга бир күн эмес бир күн ушул суроону бермексиң деп буга чейин деле ошол баягы айтып атпаймынбы, сиздин үйүңүзгө келип баягы жакшылыгыңыз да көп болуп ал жакта жүргөндө деле сизден сиздин жакындарыңыздан мындай айткандар боюнча бир жол дагы мындай жамандап айтканыңызды биз уккан эмеспиз деп айткандарын уккам, негизи мындай сырттанчы. Анан эң башкысы бүгүнкү күндөгү абалыңыз, бүгүнкү күндө балдарыңыздын, уулдарыңыздын баягы жетишкендиги эң бир чоң жеңишиңиз болуш керек. Алтысан аман, башына баш кошулуп бүгүн үй бүлө куруп атышат. Кечээки мисалы Олимпиаданы сурагым келип атат да сизден. Эмне деп айттыңыз Ак жолго? Мындай күттүк да мисалы. Баарыбыз күттүк да. А сиз мындай ата катары кичинекейинен баштап мындай машыктыргучунан башка эми сиздин берген демиңиз, күчүңүз, айткан сөзүңүз ага башкача кабыл алат болуш керек да. Анан эмне деп кеңештиңиз? Кандай көп сөздөр болду? Олимпиадага чейинби же Олимпиададан кийинби? Келиңиз кийинкисине. Келиңиз анда биринчи барып келели анда. Кетип баратканда Кудайым ооматыңды берсин улум дедим. Батаңызды бердиңиз. Батамды бердим, бирок мен Ак жолго өтө мындай жоламан экөөнө кыздарга уже анча деле эмес, кыздардын атаандаштарынын билишимде кыйындар бар экендигинчи. Японкалардан мисалы үчүн Мээримден эч ким медаль күтпөгөн. Мээримден эч ким медаль күтпөгөн, бирок Мээримди мен финалга чыгышына мен деле ишенген эмесмин да. Абардуду бар болчу сатынан кезинде, Монголка кайтып калды ошол кездерде. Анан эң жаманы 72 килограммда 3 жолу дүйнө чемпиону кыз, жаш кыз, Мээримден да кичүү. Ошол кыз 68 килограммга түшүп атпайбы? Ошого анан Айсулуу жаракат алып калды. Анан Айперини ойлогом финалга чыгып кетет депчи. Жоламан менен Ак жолго 100% ишендим да. Экөө утат депчи. Алтын алат деген. Могу жерде бир жакшы иним бар, Муса деген. Экөөбүз көп жылдан бери катнашып жүрөбүз, чоң аталарыбыз бир тууган. Ошо Муса менен прогноз сурайт. Жоламан менен Ак жол алтын деп койгонмун да. Жоламандан бир чочуганым жана Фумита алдап койбодубу? Мен күрөштү Жоламандан үйрөндүм депчи. Ал эми кууда. Ал өзү 17-18 жылы чемпион болгон. Дүйнө чемпиону болгон. Жоламанды мондай психологик жактан алдап койду да алчы.
ак жол даяр эмес экен эле. Аны дагы бир күн интервью берем сага. Ошондо айтып берем. Анын себептерин биз бул ак жолдун олимпиада чемпион болбой калышынын эки күнөөкөрү бар. Бирөөсү мен, бирөөсү Майрамбек. Мен контролду жоготконмун. Мен өзүң билесиң, Шекербегим Ошто көбүрөөк Ошто болуп калдым. Ошто понедельник, пятница Ошто болом, суббота, воскресенье үйдө болом. Ак жол үйдө көңүл ток, сурап коёмун тренировкасы кандай деп. Мерембек агай деле ошондой. Ал ойлойт папасы карап атат деп. Мен Мерембек карап атат деп. Ошентип дагы бир эме кылса, Кудай насип эткөн күнү анын себептерин да айтып берем. Өтө чоң себеби бар Элмирбек. Олимпиадага даяр эмес барып калганычы ак жолдун. Ак жол моралдык, психологиялык жактан даяр эмес экен. Физикалык жактан даяр болгону менен, Олимпиада бул өтө кыска убакыт өтүүчү турнир да, 4 жылда бир болот дагы, ал жерде өтө чоң психологиялык роль ойнолот да. Ак жолдун аң сезиминде башка нерселер турган да. Аны да Кудай буйрса бир күн айтып берем. Бул пока сыр болуп турсун, жана апасыны бир адашкан деп мына бүгүн айтып берип атпаймынбы апасына. Ак жолду да Кудай буйрса бир күн айтып берем. Ушул Олимпиаданы Эми жакшылык элеби негизи? жакшылык, конечно, жакшылык. Жакшылык. Просто эми ушундай болуп калыптыр жагдайчы. Ошого Олимпиадага балам даяр барган эмес. Ак жолдун мээсинде могу жагында оң карак ушунда Олимпиада, бул жагында башка проблема да. Могу жагындагысы или наоборот, бул жагындагысы кимиси болсо да Олимпиададан бир аз жогору турган да. Олимпиада чынын айтсам мындай эле барган экен да. Даярдык начар болгон Олимпиада. Ал агайлардын жагынан эмес, өзүнүн жагынан, өзү психологиялык, моралдык жактан даяр болбогон Олимпиадагачы. Себептери бар экен, анын себептерин кийин билдик. Бирок жакшы себеп. Кудай буйрса анда бир күн айтып берем. Жакшылык эле болсун ага. Ооба, жакшылык. Бирок быйылкы жылы ошол Олимпиадага болгон баягы спортчуларга болгон мындай мамлекет тараптан колдоо мындай өзгөчө болду окшойт да, мындай мага ушундай сезилдиби же? Сиз эми көп жылдан бери жүрөсүз да, сизге кандай? Жок, азыр эми ажоос өзү спортчул адам. Билесиң да, футбол ойнойт. Анан спортко аябай кызыгат. Анан бул киши бул спорт мындай нерсе экен да, спорт ден соолуктун булагы деп коебуз го, бирок мамлекеттин экономикалык өсүшү дагы спортко байланыштуу экен да. Эгер мамлекет бай болсо, спорт өнүгөт экен. Бул деген сөз мамлекетибиз өнүгүп атыптыр да. Өнүккөн мамлекеттерде гана спорт өнүгөт экен. Өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде спорт өнүгөт экен да. Мисалы үчүн бүт эле карасаң, кимдер күчтүү? Американ спортчулары күчтүү, Кытайдыкы күчтүү, Орустуку күчтүү, Европанын спортчулары күчтүү, туурабы? Өсүп келаткан мамлекеттерде спорт өнүгө баштайт экен да. Биздин Кыргызстанда эле Кудайга шүгүр өнүгүп атпайбызбы? Бар жогубуз экономикабыз көтөрүлүп атат, пенсиялар көтөрүлүп атат, айлыктар көтөрүлүп атат. Мен мына өзүм спецназ иштегем, азыр дос балдарым 50 миң, 60 миңден акча алат экен. Ветеран болуп калган балдар деле иштеп аткандар. Армиябызды жакшы карап атат, баткендиктер 90 миңге чейин. Азыр атамын баласы, биздин жанагы сводный инибиз. Баткенде служба кылат, 90 миң сом айлык алат экен. Ошо спорт эле ошондой болду. Анан кийин өзгөчө мага бир жаккан жери 16 балабыз барган болсо, 16 баланы да кур калтырган жок да, ажообузчу. Баарына бирден машина берди. Ак жолдорго жакшы сыйлыктарды берди. Андан тышкары мамлекетибизде бар экен, Бакай банк мисалы үчүн көңүл буруп атат. Могу немелерден мына байланышчылардан неме бирөө жанагындай кылып атат. Могу сотовый связьдагылардан өзүнүн немеси договору боюнча алар жакшы карап атат. Значит, алар да бар, ак жолго берип атат да. Ак жолго эмес, бар спортчуларыбызды жакшы колдоду. Жакшы машиналарды берди. Баарын кылган ушул спорт болду. Биздин мисалы үчүн кээ бирөөлөр финансист болот экен, кээ бирөөлөр мүмкүнчүлүгү бардыр, Америкада окутуп, Европада окутуп, балдар келип жакшы иштер деп жакшы айлык алса, менин балдарым ошо спорттун аркасынан көтөрүлдү. Бирок ушул мен өмүрүмдү ушу балдарымдын спортуна арнаганмын да. Кудай мына кур калтырган жок. Кудай бар экен, ак жолум жарк этип туруп, эч ким күтпөгөн Токио Олимпиадасын согуп келди. Ак жол буту үзүлүп, Германияда жатканда Оштук бир жакшы инебиз бар, бирок каташа албай калдык. Ал Ошто биз бул жакта болуп туруп, ал жигит мындай эле мени деле тааныбайт, эч кимди тааныбайт. Өзү кайрымдуулук ак жолдун үйү жок деп угуп туруп, ак жолго бир комната үй берген. Анан могу Төрөбай Закирович деген алы менен катташабыз. Биздин өзүбүздүн жакындарыбыздын бири, инемин досу болот, өзүм бир тууган инемин, Аяшкөн болот, Зулпукаров. Ошол жигит 2 комнат батир берген.
ошо ак жолду колдогонго да. Ал жолду эч ким тааныбайт ал кездечи 18-жыл. Анан 19-жылы кокустук болду, буту үзүлүп кетти. Сынган эмес, үзүлүп кеткен кадимкидей элечи. Мисалы үчүн мага ошол кезде Власов чыкты, Новосибирскиден Агай келди. Азыр ак жолдун өнөктөшү бар, могу Биксер спорт компаниясынын негиздөөчүсү Быковский деген. Ал акча берди, жакшы акча берди операциясына деп. Москвада кылдыралычы. Мен айттым, эч кимге аралашпагыла. Мен Германияда кылдырамын депчи. Или Италияда кылдырам. Только Европа маркетин, болбосо Америкага. Кудуретим жеткен жерге чейин алып барам деп. Анан бир жакшы Солто деген инибиз бар болчу, ошол Канат Аманкулов акемин жардамчысы экен. Ошол кезде спорт мындайча сага элге түшүнүктүү спорт министри болуп турган киши да, Канат Аманкулов деп. Ошол кишиге алып кирди. Кирип анан абалымды түшүндүрдүм. Аке дедим, менин колумда жок андай акча дедим. Бирок баламы дедим, акыркы шымымды сатып болсо дагы Европада операция кылдырам. Канча сумма канча? Сумма 100 000 евро. 100 000 евро. Ошол жерде отуруп, ошо Солто аркылуу кирдик, Канат Аманкулов менен таныштык. Ал өзүнүн Олимпиада оюндарын даярдоочу дирекциясы бар. ДОВУС деп коет. Олимпиада, только олимпийский спорт видден да. Жомарт деп тур. Мен ушул инилериме азыр акеме, мына Канат акеме аябай ыраазымын. Ак жолдун бутуна туруп кетишине ушулар жардам берген. Мамлекет тарабынан 3,5 миллион ошол кезде акча бөлүп берген. Мен могу үйдү, эми ал үйлөр мындай болгондо сатканмын ошо балам үчүнчү. Ак жолду бутка коюш үчүн. Ак жолго 2 жыл даже өзүнүн башкы машыктыруучулары бир звонок кылып койгон эмес. Ак жол абалың кандай деп, же менен телефонго туруп, Мухаммед аке баланын абалы кандай депчи. Мен аны айтып берем, мен Азатты, Улук Карачолоковду аябай сыйлаймын. Жакшы адамдар. Бирок бир жолу ал акыбалын сураган эмес да, болду, ак жолдун карьерасы бүттү деген. Буту үзүлүп кетти депчи. Анан Германияга алып бардык. Жакшы эжекем бар, Гүл эже деп ошол врач болуп, ошол эжени таап берди. Азыр да катташамалар менен. Анан ошол жерде Медер деген иним бар. Азыр мисалы үчүн биз бир тууган болуп тутунганбыз. Эң жакындарыбыз. Ошол Медербек Германияда өзү карап, операциясын кылып, ошол үйлөр ошодон сатылып кетип, өзү тапкан үй болчу. Ак жолчу. Ак жолго берген. Мен 18-жылы Азияны уткандачы, жаш бала 18ге толо элек бала болчу. Кудай бар экен, мына артынан кошолуп келди немелерчи. Бутуна турду бала 21-жылы эч ким ойлогон эмес, Олимпиадага барып күмүш медалын алат депчи. Эгер ошол Олимпиадада, Токио Олимпиадасы мен жетпей калгам, ал билесиң пандемия болупчу. Эгер мен жанында болуп, же Майрамбек агай жанында болгондо, может, Лоренс будан чочуп турган болчу да. Ак жол күрөшпөй койбоду. Мен телефону жанганда эле айткам, болду балам утпайт деп. Жанымда мына күбө бар. Досум эмнеге деп атасың депчи. Коңшу айылдан дос бала бар болчу. Биз мен немеде Владивостокко жетип отурбайм, Сахалинден кирип кетемин депчи. Болду, күрөшпөйт дедим. Ак жолдун телефону дедим, 3 ай 4 айдан бери односторонний связь болчу. Азыр үзүр уткуруп койгондон кийин үзүргө көңүл айтып жүрөт. Бирдей жигит төмингенден жигитти депчи. Болду, күрөшпөйт, машинаны жандырып туруп басып кеткенмин. Эртеси күнү финалды көргөн да эмесмин. Себеби билет болчумун да, ак жол уже финалга психология жактан даяр эмес экенчи. Ак жол 2-чи орунга ыраазы болуп калган. Бирок Кудайым ошондой жарк этип жылдызы жанды. Мына жашообуз оң болду Энибек. Мына ушул үйлөр бүт немелер ак жолдун артынан келгендер. Ошол ак жолдун неме деп. Мени кыргыз бирөө тааныш эмес, кыргыз эли. Ошо ак жолдун атасы деп азыр. Мисалы үчүн 100% мен таксиде көйрөк жүрөм да. Такситтер тааныйт келгендерчи. Алдына келгенде. Айтып калышат да. Айтып, жок, мындай эле таанышат. Кээ бирөөлөр менен сүрөткө түшүп калам, селфи кылып. Балама көп айтам ак жолгочу. Мисалы үчүн Аде Токумба деп туруп неменин Ембанын жылдызы бар. 2 жолу VIP болгондо мен ошол ушунчалык бир туугандарын колдойт. Аны айтамын. Анан немеде Англияда Фарах деп туруп 2 жолу 4 жолу Олимпиаданы утtu. Ошолор баардыгы Африкадан качып келгендер экен да. Анан ак жолду отургузуп алып көп айтчумун. Ак жол балам. Бексултан утпайт Олимпиаданы. Сыймык утпайт Олимпиаданы. Сен уташың керек. Сен бизди баардыгыбызды ушундай, сен бир туугандарыңды биз жакыр жашайбыз. Биз бай жашабайбыз. Сен Олимпиаданы утасың, анан баарыбыз эл катарына кошулабыз. Бирок сен ушул Олимпиада кылганга утканга чейин эчтеке жумуш кылба балам. Только даярдан. Мен сага ошол немени жаратып берейин. Ушундай немеде чоңойду да балдарчы. Ак жол төккөн тер Кудайым кайтарды. Мисалы үчүн балдарым бөлбөймүн. Эч качан бөлгөн эмесмин. Мага баары ак жол 10 жолу Олимпиаданы утса деле мага ак жол эле. Ал эл үчүн Олимпиада утты, дүйнөнү утты деген болду. Мага бала болчу. Биринчи очередте мага бала. Бексултандан, Сыймыктан, Шекербектен эч айырмасы жок. Только
Бексултан улусу, Семик ортончусу, Акжол кичүүсү деген эле сөз бар. Олимпиадан 2 жолу утса деле мен үчүн Акжол болуп кала берет. Ал эл үчүн баатыр болушу мүмкүн. Мен ушундай эле. Ошого айтып койгом, Бексултан, Акжол кимиң чемпион болсоң деле бири-бириңе карашмаксың. Азыр деле ушундай принцип. Акжол бир стипендияң Семикке бересиң. Семик прокуратурада качан өзүнүн ордун таап, айлыгын таап, уже независимый бизден болгондо, анан кийин поддержка кылбасаң болот. Ага чейин Семикти колдойсуң. Бексултан Кудайга шүгүр өзүнүн тамагы бүтүн аныкы деп. Үйдө ушундай да, мен чечемин. Мен сени аралашпайм, личный жашоосуна. Келиндерим деле ошентип, келиндерим жакшы, Кудайга шүгүр. Ата деп турушат. Мен деле келин дебем, кызым деп. Кызым деп айтасыз го дайыма, Ооба. Баардык башталдыбы кийинки олимпиадага? Башталды, Кудай буйрса. Башталды. Кийинки олимпиадага башкачараак кылабыз. Эми Кудай буйрсачы пландарыбыз бар. Биз жана барганда мен өзүм Францияга бардым да. Францияга бардым. Биздин балдар ысык көлдө көбүрөөк жүрүп калды. Менин оюмча. Ысык көл деңиз деңгээлинен 1400-1500 метр бийиктикте го. А Францияга барсак абасы аябай жеңил. Дем алайын десин, бирок воздух жетпейт экен да. Ал жакта деңиз деңгээлинде 100 метрлик аралыкта эле жүрөт экенсиң да. Жана тоодон түшүп эле балдарчы, өпкөлөр моондой барган. Япондор аябай сонун результат берди. Көрсө 2 ай мурда келген экен. Иранецтер жакшы результат берди. Иранецтер көрсө бир гостиницаны өздөрү полный залы менен сатып алыптыр. Аларда мүмкүнчүлүк бар экен да. Алар жакшы жыйынтык берди. Биздин эми чынын айтсам, Акжолго мейли мындай жоламады медалы. Мен жоламам менен Акжолго 100% утат деп эле. Кудай буйрса деп турдум. Эми Кудай буйрбай калды да өкөнө теңчи. Мейли эмне болсо да кийинкисинде, Кудай буйрса. ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ошол жанагы айткан спортчулардын баардыгына ийгилик чылмайсынчы. Баардыгы баягы спорттон бир ийгилик жаратам дегендер, ийгилик жылмайсынчы. Кайсыл тармак болбосун, кайсыл тармакта иштебесин, ошол жактан ийгилик жаратсын, ошол жактан агарып көгөрсүн, ошол жактан нам тапсын, адал баягы жашоо курсун дегенде биз ыраазычылык айтабыз. Сизге рахмат. Сага да рахмат. Ошентип келип убактыңды ажыратып. Жыйынтап бериңиз. Кыргыз элим, ассаламу алейкум, дагы бир жолу мына бүгүн Акжолдун үй бүлөсү деп, эми бизде өзүңүздөр ушул Акжол аркылуу тааныйсыздар. Акжолго ийгиликтер болсун. Анан комментарийга жазганда Акжолдун акысына кирбей эле коюңуздар. Кимдер жазганын мен билем, сезип эле турам ким аркылуу жазылып атканын, бирок биз ар бир үйдүн өзүнүн мыйзамы болот. Ошол главный акыретти ойлоңуздар, балдардын акыларына кирбеңиздер. Апалары менен өздөрү жаш бала эмес, чоңоюп калышты, өздөрү чечип алышар. Мен эч качан каршы болгон эмесмин, эч жерде апасын жамандаган эмесмин. Сиздерден бир сураныч, балдардын акыларына кирип албаңыздар. Чоң рахмат, бар болуңуз. Давай. Сага да ийгилик иштериңе, чыгармачылык. Байкап жүрөм постоянный. Чыгармачылык, ийгилик, өркүнүң өсө берсин иним. Мына 2 уулуң бар экен, бүгүн көрүп атамын. 2 уулуңдун өмүрүн берсин. 2 уулга кошуп дагы 2 кыз келсин. Буйрса. Чоң рахмат. Сага да бар болуңуз. Чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз, бүгүнкү маегибизде баягы интернетке дүң деген кыргыз элибизге дүйнөгө бир жарын салым болуш керек. Акжол Махмудов үйлөндү деген кабар. Мына ошол кыскача болсо дагы сиздерге бир маалымат берип кеттик. Келиңиздер, бир гана жакшы сөз айталы. 2 жашка бир гана сүйүү калайлы, бакыт каалайлы, түбөлүктүү жашоо каалайлы. Ал эми өзүңүздүн оюңузду сөздөрдө комментарий бөлүккө жазып, жакшы каалооңузду айтып кетсеңиз болот. Биз кийинки көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар деп айтабыз.